Кутман таң, достор. Ошентип бүгүнкү митингдагы чоң бир төңкөрүшкө алып келди. Бул төңкөрүштүн жыйынтыгы кандай болот? Өлкөбүзгө тийгизген пайдасы, зыяны кандай болот? Бул дагы бир суроо. Төңкөрүш башталаардан мурда мыкты бир ураандар менен чыкканбыз. Таза шайлоону өткөрүү, жаңылануу, тазалануу деген ураандар менен. Бирок эң артында хаоска кептелдик. Тазалануунун ордуна эски саясатчыларды бошотууга бел байладык. Тазалануунун ордуна хаоска учурадык. Тазалануунун ордуна Жогорку Кеңештин ичине кирип алып, мамлекеттик символикаларды колубузга көтөрүп алып, Жогорку Кеңештеги документтерди, мүлктөрдү сыртка ыргытып, чоң зыян алып келдик. Кыргызстанда болуп өткөн мурунку эки төңкөрүшкө көз сала турган болсок, өлкөбүзгө кандай бир пайдасын алып келди алар? Өлкөбүзгө бир өнүгүү алып келдиби? Ал төңкөрүштөн кийин жыйынтыгын ким көрдү? Ошол эле шылуундар, ошол эле бандиттер көрдү, достор. Бул тазалануудан кийин дагы, бул төңкөрүштөн кийин дагы ал адамдар жыйынтыгын көрбөш керек. Ал адамдар бийликтен четтетилиш керек. Башында коюлган ураандар ишке ашырылыш керек. Бул деген тазалануу, бул деген люстрация, бул деген парламенттик башкарууну орнотуу, бул деген президенттин бийлигин алуу, бул деген ГКНБ, МВД жана башка күч структураларын реформалоо. Бул деген мамлекеттин бүт системасын өзгөртүү. Бул деген таможняны өзгөртүү. Бирок биз ошол кадамдарга мурунку саясатчыларды бошотуу менен жете алабызбы? Мурунку ураандарды унутуп коюп, кайрадан эски саясатчыларды бошотуу менен чече алабызбы? Ошол себептен кеч боло элегинде башкы урааныбызды унутпастан, башкы алдыга койгон максаттарды, реформаларды ишке ашыруу үчүн аракетти жумшоо керек. Антпесе кеч болуп калат. Достор, өзүбүзгө келели. Башкы ураандарды эстейли. Жана мамлекетти тазалануу жолуна алып баралы. Бардыгы биздин колубузда. Эң башкысы, мурунку эки революциядан кийинки жыйынтык кайрадан болуп калбаш керек, достор. Келгиле, аракет кылалык. Келгиле, жаңы саясий лидерлерди алып чыгалык. Келгиле, бардыгыбыз тазаланалы.